Чүйдүн Ысык Ата районунда 11-класстын окуучусу нат сүйрөп кетип көз жумду. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Каргаша 1-январда Ысык Атанын Бирдик айылында болгон. Анда өспүрүм малын айылдын четиндеги талаага жайганы барган. Саат 16:30 чамасында үйүнө кайтып баратканда аттан жыгылып, үрккөн ат сүйрөп кеткен. Окуяга күбө болгон киши жылкыны токтотуп, тез жардам чакырган. Өспүрүм Ысык Ата аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө эсине келбей көз жумган. Милициядан факты каттууга алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталгандыгын маалымдашты. Молдовановка айылындагы номер 31 дарылоо түзөтүүчү мекемеде көз жумган Арстанбек Абдылдаевдин өлүмү боюнча тергөөгө чейинки текшерүү башталганын башкы прокуратуранын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, текшерүүнүн жыйынтыгы менен мамлекеттик органдагы кызмат адамдарынын ишине юридикалык баа берилет. Эскерте кетсек, коомчулукта Арстан Алай деген ат менен белгилүү болгон Абдылдаевдин каза тапканы 5-январда белгилүү болгон. Жаза аткаруу кызматы ал өз өмүрүнө кол салгандыгын айткан. Башкы прокуратура Абдылдаевдин мойнунан электр чайнигинин зымынын изинен башка күч колдонгон жаракаттар аныкталбагандыгын билдирген. Тиешелүү экспертизалардын бардыгы дайындалып, юстиция министрлиги атайын комиссия түзгөн. Эскерте кетсек, Абдылдаев узаган жылдын 15-декабрында диндер аралык кастыкты козутууга багытталган чакырыктарды жасоого айыпталып, УКМКнын Чүй облусу боюнча бөлүмү тарабынан камакка алынган. 16-декабрда Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту Абдылдаевдин башкаргоо чарасын карап, 15-январга чейин номер 1 тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарган болчу. 28-декабрда психиатрдын сунуштамасына ылайык 31 дарылоо мекемесине жеткирилген. 29-декабрда Арстанбек Абдылдаев жүрөгү, башы, ашказан ооруп, кулагы шуулдап, алсырап жаткандыгын айтып, дарыгерге кайрылган. Ала Тоо аянтында өзгөртүлгөн желек салтанаттуу көтөрүлдү. Бул ирет парламент тарабынан кабыл алынып, президент кол койгон дизайндагы туу иленди. Эске салсак, 1-январда борбордук аянтка башкача дизайндагы желек тагылган. Бул социалдык тармактарда кызуу талкууну жаратып, нааразычылыктар менен коштолгон. Буга чейин мамлекет башчы Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевди тууну бир катар элементтерин өзгөртүүнү сунуштагандыгын айткан. Коомдо мамлекеттик туунун өзгөрүшү боюнча ар кыл пикирлер жаралып, бир катарлары каршы чыгышкан. Депутаттар сунушталган мыйзам долбоорун колдоп, акырында мамлекеттик туу өзгөргөн. Министрлер кабинети социалдык фондко эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна чогулган каражатты президенттин иш башкармалыгына өткөрүп берүүнү тапшырды. Тиешелүү токтом өкмөттүн сайтына жарыяланды. Документке ылайык, буга чейин эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна чогулган каражатты Профсоюздар Федерациясы бөлүштүрсө, эми бул ишти президенттин иш башкармалыгы аткарып калат. Эске салсак, Садыр Жапаров ноябрда 2028-жылга чейин Профсоюздар Федерациясынын эсебинен санаторийге жөнөтүүгө жолдомо берүүгө мораторий киргизген. Жарлыкка ылайык, фондко түшкөн каражат санаториялык курорттук мекемелердин имараттарынын капиталдык курулушуна жана ремонтуна, ошондой эле алардын материалдык техникалык базасын жакшыртууга жумшалмакчы. Президенттин иш башкармалыгына санаториялык курорттук мекемелердин объектилерин убактылуу пайдаланууга кабыл алуу жана иштеп жаткандарын туристтик объектилердин заманбап талапка шайкеш келтирүү иштери дагы жүктөлгөн. Кыргызстан экспортунун 40%дан ашыгы Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөргө туура келет. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинен маалымдашты. Соңку көрсөткүчтөр боюнча өткөн жылдын январь-октябрь айларына салыштырмалуу экспорт 2 миллиард 443 миллион долларды түзгөн. Бул 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,9 миллиард долларга аз. Евразия экономикалык биримдиги ичинде электромобилдерди 2025 жылдын 31 декабрына чейин бажы төлөмсүз ташууга болот. Эскерте кетсек, мындай чечимди өткөн жылдын ноябрында Евразия экономикалык комиссиясынын кеңеши кабыл алган. Бажы төлөмүнөн Армения, Белоруссия, Казакстан жана Кыргызстанда туруктуу жашагандар гана бошотулат. Электромобилдерге ээлик кылуу, аны пайдалануу укугун Россияда туруктуу жашаган же жарандыгын алган жактарга өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Электромобиль ташууга жеңилдик өткөн жылдын 31 декабрына чейин деп айтылган. Эгер мөөнөт узартылбаса, бажылык тарифтөөнүн 15% алынмак.